Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ушу доор алмашып атат азыр. Бир доор бүтүп атат. Даңазалы доор дегендей бир доорлор болгон. Мына ошол Даңазалы доор деген кинону кыргызча которгон баарыбыз көргөнбүз. Ал доор бүттү го, ошо Осман империясынын бир доору бүттү. Ошол сыяктуу дагы ошол бир аял эркек деген, пендемин деген бир эскичиликтеги өзү доор бүтүп атат. Анан жаңы доор башталып атат. Эми ошону ааламдан берилет экен, эми ошо алтын доор деп. Адамзаттын бир нурга айланышы, алтын түскө айланышы, энергияга айланышы, алтыным деп коет го. Алтын дегенен бир жердик нерседе бир баалуу го. Анысы кандай да ошол алтындай адамдын бааланышы, алтындай жашоонун бааланышы, тандын алтындай бааланышы, мына ошо сыяктуу бир алтын доор деген бир доор келип атат. Могу жашоону бейиштеп калыш, адам өзүн тааныш, алтын деле бир темирдин жеткен чеги, эң кымбаты сыяктуу бул доор дагы ошол жеткен чеги болот, ошо алтын сыяктуу өсүп отуруп. Мисалы жанагы 999% деп мисалы алтындын составын көрсөткөндөй, андан ары эми 9тан ары бийик цифра жок да негизи. Мындай бирдик цифрадан караганда. Ошо сыяктуу бул адамзаттын да ошол бир алтындай өсүп жетилгени. Ошол себептен ушул ааламдан берилсе керек ошо алтын доор деп. Мына ошол алтын доорго өтүүдө адам деле бул өткөөл, ылгоо мезгил болуп атпайбы? Өткөөл деген ошол адамдын, пенденин периштеге айлануусу өтө татаал өткөөл менен өтөт. Ушул кул пенде деген түшүнүктөн мен жаратуучумун деген деңгээлге бул өткөөл. Мисалга бир терини алып барып деле бир кожага айлантыш үчүн ошо териге бир өткөөл келет да. Жүнүн алабы, бир сыйра тазалайбы, ийлейби, кож заводдонбу, үйдөнбү, анан бир өткөөлдөн өткөрүп туруп анан бир өлбөс кылып, жыртылбас кылып, жеңилдетип, ашык нерсесин алып салгандай, ошо адамдын да ушундай бир өткөөл мезгили. Ошон үчүн дүйнөдөгү болуп аткан кыргын, кырсык, кыйынчылык, оорчулук, оору сыркоо бүт эле ошол өткөөлгө өткөрүү мезгили. Мына ошондой мезгилде анан дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калды. Окумуштуулар, институттар, академия науктар, техника бөлүнгөн, каражат бөлүнгөн, офис бөлүнгөн, айлык бөлүнгөн, ошо изилдөөчү окумуштуулар жол таппай калды. Саясатчылар жол таппай калды. Медицина такалды. Ошо асмандан түштү деген диндер такалды. Тетирисинче туңгуйга такаган кезде анан нурдан жаралган жомок менен жашаган манастын кыргыз эли кайыптан жол таап ирет болуп атат. Мына кайыптан илим түштү. Эмнеге түштү кыргызга? Мисалга эмнеге адамга бир башты берди? Көздөн го экөө, кулактан го экөө. Баштын да өз орду бар да, мисалга. Эки баш болсо, эки башкача иштеп калмакпы мүмкүн. Ошон үчүн бир. Же болбосо, эмнеге эки президент болбойт? Бир эле президент болот. Анда талаш болбойбу? Бийлик талаш, карама каршылык. Ошо сыяктуу ар бир организмдин дагы же жүрөктөн экөөнү берип койбойт беле. Мисалга, Кудай жаратканда. Же болбосо бир 4 бутту жаратып койбойт беле, тезче чуркагыдай кылып. Ошол бир өзүнүн эле бир керектүү организмин бергендей, кыргызды да ошол бир керек үчүн жараткан. Кыргыз эми көп эле эмес, саны боюнча. Жойулуп кеткен, жок болуп кетпеген, пендече өөрчүп кетпеген, өсүп кетпеген, уюткул катары гана сакталып келгендиктен мына ошо кыргыз элинин жан дүйнөсү деги эле ошо табити, тарыхы,
Кудайга жакын жөнөкөй болгондуктан кыргызга жынысына, билимине, жаш карысына карабай ошо ар жактан буйрулган үчүн көп адамдарга ааламдан сунуш, кабар, тапшырма түшүп жатат. Мына биз айтып өтөбүз, адам атаны бир аял көрүптүр деп. Мен Теңир атаны көргөм. Шарт окуган мага дагы сен чоң аалам бол деп. Адамзатты ушундай кичине эле көрсөтүп, өзүмдү бийик көрсөтүп, кантип тейлеш керек, кантип энергия өткөзүш керек, кантип булутту жылдырыш керек, кантип табиятты бейишке айлантыш керек көзүмө көрсөтүп жаздырды. Бирөөлөр ошо колуна кагаз ручка алып, акылын пайдаланбай ошол сезим колун пайдаланып, ошонун баары эле ааламда күчтөрдүн бир улуулукка үндөсү. Ааламга үндөсү болуп, түш деле бекер берилбейт го адам. Эми түшүңдү сен жокко чыгара албайсың. Ал түш аян, а бул болсо ошол сүрөт аян, кагаз аян, жасоо аян, аң сезимди улуулукка өстүрөт. Мына ошентип отуруп анан кыргыз эмнеси менен башкарат экен? Ошол сыйкыр аурасы менен, ошол сыйкыр китеби менен, ошол өзү нурга айланганы менен гана анан бириктирет.